6 августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маркум Кырым-Төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого шектелип жаткан өзбек ишкери Салим Абдувалиевке издөө жарыялады. Өзбекстанда кылмыш дүйнөсүнүн лидери эсептелген КМШ өлкөлөрүндө таасири бар жана Европага маңзат жеткирүү боюнча мыйзамсыз каналдарды уюштурган Абдувалиев мыйзамдагы уру Камчы Асанбек менен байланыш түзүп, ага көптөн бери материалдык жардам көрсөтүп келген, дешти атайын кызматтан. УКМК Көлбаевдин Кыргызстанда Крим-Төбөл болуусуна жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү таасиринин артуусуна Абдувалиевдин салымы бар деп эсептейт. Абдувалиев Көлбаевди каржылоо менен өзүнүн кара ниет максаттарын көздөп, таасирин кеңейткен деп айтылат маалыматта. Бишкектин Октябрь райондук соту Абдувалиевдин бөгөт чарасын карап, аны камакка алуу боюнча сыртынан өкүм чыгарган. Салим Абдувалиев Өзбекстанда Салимбай Байбача деген кайманат менен белгилүү. Ал мекенинде 2023-жылы декабрда кармалып, быйыл мартта мыйзамсыз курал сатуу беренеси менен 6 жылга соттолгон. Баткен облусунун Разаков шаарында жайгашкан Мадамин базарында өрт чыгып, 16 жашар бала каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, өспүрүм алгач шаардык ооруканага жеткирилип, бирок каза болуп калган. Тилсиз жоо окуу куралдарын саткан контейнерден чыккан айтылууда. Өрт 42 чарчы метр аянтка жайылган. Жерине 11:30 чамасында куткаруучулар барып, 12:40 өрттү толук өчүрүшкөн. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталып, материалдык чыгым эсептелүүдө. Чет өлкөлөрдө камакта отурган 40 кыргызстандык кайтарылып, жаза мөөнөтүн мекенинде өтөйт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Анын айтымында, кийинчерээк башка өлкөлөрдө соттолгон дагы 52 киши Кыргызстанга алып келинет. Өткөн жылы чет мамлекеттердеги абактарда отурган 73 кыргызстандык мекенине кайтарылганы кабарланган. Июнь айында Юстиция министрлиги жалпысынан чет өлкөлөрдө 1,5 миң кыргызстандык камакта отурганын, алардын көбү Орусияда экенин билдирген. 2023-жылы BBC-нин орус кызматы Орусиянын абактарында отурган кыргызстандыктар Вагнер жеке аскердик компаниясына жөнөтүлүп жатканы жөнүндө иликтөө жарыялаган. Агалай камактагы мигранттар 2022-жылдан тарта Вагнерге ыктыярдуу мажбурлоо жолу менен тартылып, Украинадагы согушка жөнөтүлүп турган. 2023-жылы январда жакындары алар согушта каза болгону жөнүндө кабарларды ала башташкан. Айрым учурларда согушта каза тапкан кыргызстандыктардын жакындары алардын көмүлгөн жерлерин таап, сөөгөттөрүн мекенине алып келген учурларда болгон. BBC-нин маалыматына караганда, 2023-жылы Вагнер жеке аскердик түзүмүнүн курамында Украинадагы согушка катышкан 19 кыргызстандык каза болгону аныкталган. Бүгүн кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Париж Олимпиадасынын чейрек финалында казакстандык Демоу Жадраевке 1-3 эсебинде жеңилип берди. Эгер Жадраев финалга чыкса, 77 кг салмакта күч сынашып жаткан Акжол жубатуучу мелдеште коло медаль үчүн күрөшөт. Дагы бир балбан Юзур Жусупбеков дагы чейрек финалда ирандык Мухаммед Хади Абдуллах Сарабиге 8-0 эсебинде жеңилди. Ирандык балбан финалга чыкса, 90 кг салмакта күрөшүп жаткан Жусупбеков жубатуучу мелдеште коло медаль үчүн күрөшөт. Жарым финалдык беттештер Бишкек сааты боюнча 22:15 башталат. Орусиянын РТ басылмасы Кыргызстанда чет жердеги согуштук аракеттерге катышкан үчүн соттолуп, кийин бошотулган Аскар Кубанычбек уулу Орусиянын жарандыгын алганын жазды. Ал басылмага курган маегинде Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, фронтко жөнөөгө даярданып жатканын билдирген. Анын айтымында, жакында Читадагы аскер бөлүгүнө барып, анан фронтко аттанат. Аскар Кубанычбек уулу Украинадагы согушка катышкан үчүн соттолгон биринчи кыргызстандык. Ал 2022-жылдын февралында Украинага кол салган орус армиясынын катарында согушканы белгилүү болгон. Тергөөнүн маалыматына ылайык, ал Украинадагы чалгындоо операцияларына катышып, фронтто аскерлерди миномет жана октар менен камсыздаган. Айыпталуучу күнөөсүн моюндаган эмес, ал орус паспортун алуу үчүн аскерге кеткенин, бирок бир да жолу согуштук аракеттерге катышпаганын айткан. Алгач Кубанычбек уулу 10 жылга соттолгон. Кийин жазасы жеңилдетилип, пробациялык көзөмөл менен бошотулган. Апрелдин аягында ал пробациялык көзөмөлдө экенине карабай, Орусияга чыгып кеткени кабарланган. Нарында экс атка минер Токой чарбасынын жерине мейманкана, ресторан жана мончо куруп алган. УКМКнын маалыматына ылайык, 2005-2007 жылдары Нарында губернатордун биринчи орун басары болуп иштеген Исабек Абдыгазиев Ат башы районундагы Чар Токой чарбасына таандык 160,9 гектар жер тилкесин акысыз колдонууга алган. Андан бери атка минер жерди пайдаланган үчүн бюджетке эч кандай акча төлөгөн эмес. Мындан тышкары Абдыгазиев ал жердин максаттуу багытын өзгөртпөй жана уруксат кагаздары жок эле мейманкана, ресторан, мончо өңдүү бир нече имарат куруп, аларды коммерциялык максатта пайдаланып келген айтылат.
айтылат. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, атка минер тергөө абагына киргизилди. Өлкө башчысы Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексиндеги кылмыш жасоого шектелип жана айыпталып кармалган адамдарды абакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбооруна кол койду. Жогорку кеңеш көрүүсү начар кишилерге соттондурушунда шарт түзүүгө багытталган мыйзамды быйыл 28-июнда кабыл алган. Мыйзам көз азиз шектүүлөр жана айыпталуучуларга кылмыш иши боюнча брайль арбинде же чоңойтулган тамгалар менен жазылган материалдарды, аудио китептерди пайдаланууга жана үн жаздыруу үчүн түзүлүштөрдү алууга укук берген ченемдер менен толукталды. 2020-жылдагы статистикага ылайык өлкөдө майыптуу бар адамдардын саны 213 миңден ашат. Алардын 8 миңден ашыгы көз азиздер. Укук коргоочулар өлкөдө алар үчүн шарттар түзүлбөгөнүн айтып келишет.